90-жылдары өнөкөт простат боюнча 30 жашка чейин эркектер кайрылбайт эле да. Мен ушул эле кабинетте иштеп отурганымда 30дан кийинки 35-40 жаштагы эркектер кайрылчу. Азыр болсо 17-18 жаштан баштап өнөкөт простат менен кайрылып атат. Эмне үчүн? Себеби жаштардын андай жабыркашынын себеби биринчи себептеринин бири бул багындай жыныс катнашы аркылуу жугуучу ооруларды жугузуп алуу. Азыр багы биздин өспүрүмдөр тарбияны ата-энеден албай калды да. Мектепте жыныстык өрчүү боюнча тарбия берилбейт. Биология сабак дагы башка кичине сабактар бар, алар толук жеткиликтүү берилбейт. А өспүрүмдөр тарбияны интернет деген бале бар, ошодон анан дос жородон алып калды. Алар көбүнчө туура эмес маалымат болуп калат. Ошонун негизинде алар жыныстык катнашууну эрте баштап атат. 12-13 жашта уже жыныстык катнашка барып атат эркектердин бир 30-40%. 15-16 жаштагы эркектердин 70% уже барып атат жыныстык катнашкачы. Ошонун кесепеттеринен алар багындай сактануу жолдорун билбегендиктен презерватив эмне, кантип сактаныш керек, кантип аны колдонуш керек билбеген эсебинен ооруларды жугузуп, ооруларды да кайсы жерге кайрылышты билбестен толук лечение кылбай, аз аптекалар лечение кылып калды. Достору, опытный достору лечение кылып калды. Чала багындай башка эле кесиптеги хирург, терапевттер лечение кылып калды. Ошонун кесепетинен баягы микробтор, сейдик, заара чыгаруучу түтүкчөлөрдө калып кетип, алар анан билинбестен эркек безин, урук чыктагыч безди, простата безин сезгенди коюп атат. Биринчи себеп де ошол. Ал урук чыктагыч без сезгенгенде анын белгилери кандай болот? Зааранын чыгышы кысылат, заара тез сезгилет, калып калат. Тукум калта муздайт, үшүйт, тердейт, табарсык ооруйт, бел ооруйт, бөйрөк ооруйт. Анан сексуалдык жабырктарды алып келет, жыныстык алсыздык же бат түшө баштайт. Бул биринчи себеп. Экинчи себеби баягы эркектер азыр биздин экономикабызга байланыштуу оор шарттарда иштейт. Бандай эркек сыз жерге, ташка, муздакка отурбаш керек да. Эгерде сызга, муздак жерге отурса, простата без ошол кожадан 1-1,5 сантиметрлей ичкериде жайгашкан. Эркек жерге отурду, простата жерге тийип турат дегенди түшүндүрөт да. Ошон үчүн отурган жер жылуу болуш керек. Сызга, муздак жерге эркек отурбаш керек. Үчүнчү правиласы бул багындай половой режимди, жыныстык катнашууну качан эркек жетилгенде башташ керек. Илгери СССР мамлекетинде эркек качан жетилет? Паспорт берилген 18 жашта адам өөрчүп жетилет деп турган паспорт берилген да. 18 жаштан никеге да уруксат берилген да. Ал закон азыр деле иштейт бизде. Ошого багы өспүрүмдөр 18 жашка чейин ар нерсени колдонбой, ар жака барбай, 18 жаштан кийин иштетсе, ошого окшош багындай сезгенүүлөр, сексологиялык өзгөрүүлөр болбойт да. Андан кийинки багы жогоруда айтып өттүм, багындай зыяндуу адаттарды колдонуу. Тамеки, насвай, спирт ичимдиктери, ошолордун кесепетинен дагы эркек без сезгенет. Ошон үчүн багы мен эркек бези, урук чыктагыч без, простата безин сезгенин беш үчүн 5 эле правиланы аткаруу керек деп айтам да. 5 правила. Бул биринчиси багындай спирт ичимдиктерин колдонбош керек. Экинчиси тамеки, насвай чекпеш керек. Үчүнчүсү отурган жер жылуу болуш керек. Эгерде үйлөнгөн болсо, жыныстык режимди сакташ керек, жумасына 2-3 жолу. Анан 5-чи правило бул ар бир эркек спорт менен алектениш керек. Жок дегенде 4-5 километр күнүгө чуркаш керек. Же болбосо 20 000 кадам басыш керек. Ошондо гана ал эркекте бандай көйгөйлөр, сексологиялык көйгөйлөр, простаттын көйгөйлөрү болбойт да.
Анан дагы колдон келсе, мына ошо YouTube'да, интернетте могу көнүгүүлөр бар. Бул дагы багында тукумсуздукка, простатитке, жанагындай ишылып эркектердин репродукциялык саламаттыгына жалпы чыгарылган бул көнүгүү. Бул жерде багы 3 көнүгүү бандай теннисный топ менен жасалат. 4-чү көнүгүү табарска коюп, алдыга аркага капталга катат этиш керек. 6-чы көнүгүү тизеге коюп топту кысыш керек. 9-чу көнүгүү топту промежностька алага коюп туруп, денени кол менен көтөрүп, алдыга аркага айдаш керек. Мисалы мына 9-чу көнүгүү шуну 5 мүнөт жасоо 2 саат эркек ат минген менен барабар таасир этет да. Велосипед, ат миниш керек деп коет эркектер. Мисалы велосипеддин спинкасы ал жер катуу, түп-түз, аттын да сериси жону ал түз болот дагы, ал катуу болот. Ба эркек ат мингенде ал өдө ылдый болот дагы, арты жоор болот. Анан кийин көп мингенге болбой калат да, айрыкча шаардык эркектерчи. Анан ба простатага кириши да анчейин болбой калат да. Эми жоктон көрө жогору кичине бир аз массаж болот простата бези. Бирок бул топтой эмес да ал. Топ промежностька алага кирип, простата безди массаж кылып чыгат да. Ошон үчүн мунун таасири өтө көп. Анан бул доступный деп коет. Үйдө кылса болот, кабинетте иштеген кабинетинде кылса болот, ар кандай шартта жасаса болот да муну үчүн. Жок дегенде ушу бир көнүгүүнү жасаш керек да. Анда суроо акыркы убакта Кыргызстанда дейбиз, Ошто дейбиз, кальян клубтардын саны аябай көбөйдү, кальян чеккендер көбөйдү, анан любительдер көбөйдү да. Ошолордун мындай эмне айтып бересиңиз? Кальяндын да бир зыяны болушу мүмкүнбү же анча коркунучтуу эмеспи? Кальян саткандар зыяны жок деп чыгарат да. Мен мурда дагы айтып өттүм эле, мага бир жаш жигит кайрылган 2 жыл мурдачы. Нике түндө аткара албай. Мага бизде журнал толуп, могул жагына өтүп кетти артыначы. 90-чу 2 жылдын ичинде 90 жаш жубай кайрылды нике түнүн аткара албай. 2 жылдын ичинде. Булардын арасында 95, 96 жылкы, 95, 97 жылкылары да бар. Ушундай нике түнүн аткара албай бир жигит кайрылды. 1 ай лечение алдым. 1 ай ата-энеси ар кандай центрге апарып тур. Шаарда эч жер калбады дейт. Аназдер баары таптаза, моунда аназдерди көтөрүп алган. Мазок, мача, кан, узи, бүт аназдер бар, баары таптаза. Бирок нике түнүн аткара албайт. Анан мен жалгыз отургузуп алып сурадым, зыяндуу адаттар барбы, тамеки чекпейт, нас чекпейт, ичимдик ичпейт. Баары жакшы. Сен эмне кыласың? Эс алганда эмне кыласың? Сурадым акыры. Күндө ушу үйдө отурасың? Жок, эс алганда достор менен черезден сыртка чыгабыз. Паркка барабыз, кафеге барабыз. Кафеге барганда эмне кыласыңар? Жөн эле тамактанасыңар, же мындай достор чегеп эмне кылат? Акырынан айтты. Кальян чегет. Черезден кальян центрге барат, кальян чегет. Диагноз коюлду. Атасын чакырдым, балаңызды кальян чектирбең. Кальяндын эсебетинен, кальяндын кесепетинен бул аткара албайт, жынысалсыздык болот. Бул азыр болуптур, макул дейт да чыгат, достору менен дагы кетет. Үйгө камап муну 10 күн. Бир витамин жаздым. Могу витаминди ичет, 10 күндөн кийин алып келесиз. 10 күндөн кийин атасы келди. Бала келген жок. Иш бүттү, аткарды. Үйгө камадым, чыккан жок эч жака дейт. Азыр кальян дагы өтө мода болуп баратат. Телевизордо былтыр көрдүм эле. Телевизордо бир журналист Бишкекте бир кафе ачылыптыр. Кафеге кирип көргөзүп атат. Бир өтө чоң залды, бир 30-35 столу менен кальян зал турат. Журналист сурап атат, эмне үчүн кальян коюп койдуңуз бул жака? Хозяйка айтып атат, жаштардын требованиясы. Жаштар келет да кальян барбы деп сурат. Ошон үчүн биз кальян зал кылып койдук дейт. Илгери СССР деген мамлекет болгон да,
ал мамлекетте кальянды микро наркотик деп кальян саткан адамды дагы, кальян чеккен адамды дагы жоопко тарткан да. Азыр бизде ал закон жок. Кальянды зыянсыз кылып коюшту. Андай эмес. Кальян, сигарет, насвайда 400дөн ашык уулуу зат бар болсо, ошондой эле нерселер. Андан дагы жаман зыяндуу заттар көбүрөөк кальяндын составындачы. Өтө зыян. Бул микро наркотик. Бул микро наркотикке үйрөнгөн адам андан чыга албайт. Себеби ал микро наркотик болгондон кийин ал адамдын мээсине сиңип, ал адамдын эркин эшек кылып минип алат. Ар күн сайын артынан сайып турат. Чек, чек, чек депчи. Ошон үчүн айрыкча айтып кетерим өспүрүмдөргө, жаштарга кальян чекпегиле, кальян өтө зыян. Кальян. Андан кийин насвай зыян. Насвай деле ошондой, организмге киргенден кийин ал чыкпайт. Тамеки да зыян. Бул багында шайтандын оокаттары экен да. Илгери шайтандар Кристофор Колумбду заказ кылып, анан кийин Африкадан Европага алып келип таштаган да. Анда матростор чегип, анан бүт дүйнө жүзү боюнча тарай баштаган болчу. Бул шайтандын оокаттары. Ал шайтандын оокаттары адамды эч качан жакшы жолго алып барбайт. Ал адамды сөзсүз жейт, талкалайт, жабыркатат. Мисалы насвай чеккендердин 90% ошол чеккенден баштап өмүрү өткөнгө чейин рак илдетине кабылат. А тамеки чеккендердин 85% бул Кыргызстандын статистикасы. 85% эртеби кечпи рак илдетине кабылат. Ал 30 жаштабы, 40 жаштабы, 50-дө, 60-дагы ушул өмүрү өткүчөң 85%. Бул өтө көп да. А кальяндын деле таасири ошондой. Ал деле 85-90% баандай рак илдетине алып келиши мүмкүн. Айрыкча жаштардын азыр сезимине бул жетпейт. Адам качан адамга оору жеткенде анан ал түшүнөт да. Ал түшүнөт, бирок анда кеч болот да. Менин 32-ге чыккан кошунам таксист, Бишкек Ош таксовод эдет да. 4-5 күндө барып келет. 32-ге чыккан. Апасы комендант болуп иштейт, 4000 айлык алат, 4,5 айлык алат. Акыркы Бишкекке барганда оозунан шилекей куюлуп, ичи ооруй баштаптыр. Больницага кайрылса, больница текшерип, бир эле кагаз жазып бериптир. Сен боор деген запчасыңы алмаштырып ал деген кагаз жазып бериптир. Ал таксист анан башка бир таксиге отуруп Ошко келет. Ал өз таксист Бишкекке барып келгенге чейин насвайын да чегет, тамекисин да чегет. Экөөнү тең аралаштырып. Башка такси менен отуруп келет, үйүнө келет. Анан кийин багы запчас сатпайт. Ал боор деген запчас сата турган магазин жок да Кыргызстанда. Анан апасы изилдесе, Индияда бар экен. Индияда агасынын, инисинин, бир туугандарынын жарым боорун апарса, алмаштырып салып бериш үчүн $35,000 алат экен. Эрден мечитке барсак, имам айтып атат. Апасы баласына операция керек экен, кызыл жоолукчан коробка кармап турат, жардам кылып койгула. Мен чыгып 100 сом бердим. Бирөө 20 сом берди, бирөө тыйын таштады. Дагы бир колунда бар 500 сом таштады. Ал ошентип $35,000 качан топтоп бүтөт? Ал ошол $35,000 топтогонго чейин ал таксист, 32-ге чыккан таксист жашайбы? Ал 32-ге чыкканда тамеки насвай менин бооруму жейт деп ойлоп коюппу? Ойлобойт да. Ал мээсине жетти, бирок кеч болду. Анын мээсине жеткенде кеч болду. Ошон сыгарындай адам оору келмей сайын анын сезимине, мээсине жетпейт да. Алар бүт Кыргызстан тамеки чегип эле жүрөт го, бүт
баткен насвай чегип эле жашап жүрөт го деген кыял менен чегип жүрө беришет. Ошого мен баа жаштарга эскертүүм, эртеби кечпи бул организмдин түбүнө жетет, ден соолуктун түбүнө жетет. Өтө зыян. Кальян, насвай, сигаретти колдон келсе эркек адам чекпей эле коюш керек.